Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 17 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро Проспект Мира. Экс-депутат Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова Москва шаарынан кармалды. Бул тууралуу Клопко Нарматованын жакындары тастыкташты. Ал эми Ички иштер министрлиги жана тиешелүү органдар азырынча маалымат бере элек. Нарматова мурдараак өзүнүн Фейсбугунда пост жазып, бул дүйнөнүн ыпластыгынан, саткынчылыгынан, коркоктугунан жана адамдыкка бирин кечип койгонунан тажадым деп билдирген болчу. Аны эмесе ошол өзү жазган акыркы постун окуп беребиз. Кадырман кыргыз элимден менин 71 жаштагы атама кайрат тилеп болуп, уул кыз болуп берүүңүздөрдү суранам. Анткени атамдын жалгыз уулу мындан 1 жыл мурда миграция турмушунда жүрөгү ооруп каза болгон. Апам да мындан 3 жыл мурда чын дүйнөгө сапар алган. Атамдын ден соолугун каратып жүрдүм эле Москвада. Тилекке каршы Кыргызстандагы адилетсиздикке унчукпай карап отура албадым. Абийирим чыдаган жок. Өз оокатымды кылып, жыргап куунап жүрө берсем болмок. Бирок мен үчүн чындык баарынан бийик турат. Менин жүрөгүм, намысым, абийирим чыдаган жок унчукпай олтурганга. Мага бийлигинин да байлыгынын да кереги жок. Мага тек гана мамлекетибиздин жаркын келечеги керек. Өлсөм апамдын жанына барам. Анткени апам жок. Бир тууганым жок. Бул дүйнө ансыз деле мага тозок болуп калган. Апамды эстеген сайын эзилем. Жашагым деле келчү эмес. Себеби эне орду толгус жоготуу экенин 3 жылдан бери сезип келем. Ошондуктан эч качан мен тууралуу жаман ойго барбаңыздар. Кызматка же акчага кул болсом башкача жашоо тандамакмын. Президенттин иниси чакырганда бармакмын кызматташууга. Менин мандатымды алып койгондо да, агам өлгөндө, камаганда да кайгырган эмесмин. Анткени жакыныңды жоготуудан өткөн кайгы жок. Менин суранычым, Кудай жанымды алса, апамдын жайына жакын коюңуздар. Мен кайра апамдын кучагында азыр жашап жүргөндөн да тирүүрөөк, бактылуураак болом. Бул дүйнөнүн ыпластыгынан, саткынчылыгынан, коркоктугунан жана адамдык абийирин кечип койгонунан тажадым. Аллах жалгыз, алар дайым чындык тарапта. Ушундай учурда да эч кимди каргабайм, эч кимди күнөөлөбөйм. Анткени менин тандоом апам айткандай, башыма кылыч келип турса да чындыкты болду. Сиздерди ойго салган, санага салган чыканактай кызыңыздар. Орозайымдан акыркы кат. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 27 октябрда Астана шаарында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, эки өлкөнүн лидерлери өз ара кызыгуу жараткан бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле кыргыз-казак мамилелерин өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Касым-Жомарт Токаев эки тараптуу мамилелердин өнүгүүсүндөгү оң динамиканы белгилеп, Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон иш сапарынын, ошондой эле анын Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусуна катышуусунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ал эки тараптуу жолугушуу эки өлкөнүн алака катышын мындан ары да өнүктүрүүгө, өбүлгө түзөрүн кошумчалады. Өз кезегинде Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлдеги стратегиялык өнүктөштүк жана союздаштык түзүлүп, конструктивдүү жана ишенимдүү диалог жолго коюлганын белгиледи. Ошондой эле дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында өтө турган Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүнүн ачылышы жана башка иш-чаралар эки өлкөнүн, эки элдин боордоштук мамилелеринин чыңдалышына, өнүгүшүнө өбүлгө боло тургандыгына токтолду. Булак Супер Кежи. Эртең ЖКХга мүчө өлкөлөрдүн башчылары кезекси жыйынга чогулат.
Эртең 28 октябрда жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери кезексиз жыйынга чогулат. Бул тууралуу уюмдун басма сөз кызматы билдирди. Анда Армения-Азербайжан чек арасындагы кырдаалдын курчуп кеткендигине байланыштуу жамааттык коопсуздук кеңештин чечимине ылайык үстүздөгү жылдын 15 сентябрында Арменияга жөнөтүлгөн миссиянын ишинин жыйынтыгы талкууланат. Ошондой эле Армения Республикасына жардам көрсөтүү боюнча биргелешкен чараларды кароо пландалууда. Булак Супер Кежи. Россияда иштеп жүргөн сузактык жигит күтүүсүз жерден жан берди. Россияда курулушта иштеп жүрүп каза болгон Жалал-Абад облусунун Сузак районунун 20 жаштагы тургунунун сөөгү кичи мекенинде жерге берилди. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, үстүздөгү жылы 21 октябрь күнү маркум Новосибирск шаарындагы курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйдүн 13 кабатынан кулап түшкөн. Новосибирсктеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Жаркынбай Тойтуков мекендештердин көмөгү менен жүк 200 Кыргызстанга жөнөтүлгөнүн айтты. 20 жаштагы маркум Жалал-Абад облусунун Сузак районунун тургуну экен. Ал Новосибирскке иштегени келип, ар кайсыл жумушта жалданма жумушчу болуп иштеп жүрүптүр. 21 октябрь күнү шаардагы курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйгө жумушчу болуп, биринчи күнү ишке келип, ошол күнү 13 кабаттан түшүп кетиптир. Тилекке каршы кулаган замат эле мерт кетиптир. Компания өкүлдөрү маркумдун жакындарына аны акыркы сапарга узатуу үчүн 200 000 рубль каражатты жардам катары беришти. Ал эми бул жакта эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар да каражат жогултуп, 23 октябрь күнү сөөктү Кыргызстанга жөнөттүк. Туугандары маркумду акыркы сапарга узатышыптыр, деди Тойтоков. Мындан сырткары ал диаспоранын кызматкерлери тарабынан маркумдун сөөгүн кичи мекенине жеткирүү үчүн акча каражатын бөлүп берүү өтүнүчү менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылганын, бирок ушул кезге чейин каржы маселеси чечиле электигине токтолду. Булак Турмуш Кежи.